Ачкарик, тетиги Аксайдын боорундач. Мен турам. Шамал мага үйлөп атат. Жашоо керемет. Табият. Тармабаке баягынчы. Каттуу шамал болду го. Ошондо менчи шамал учура кете жаздабадыбы. Шамал сениби? Ооба. Ой, сендеги салмагың канча? Салмак? Аны кантип текшерет? Жок, бул менен эмес. Тараза менен текшерет. Тараза билесиңби? Тармабаке ал тараза менен картошка сайысты өлчөйт да. Мен түшүп алсам ага сынып калат уктакыр эле. Туп-туура, бирок сен ал таразага түшпө. Анткени таразанын түрлөрү бар. Мисалы, сен айтып аткан тараза ал азык-түлүк өлчөөчү тараза. А мен айтып аткан тараза ал деген адамдын салмагын өлчөөчү тараза. Мен салмагым канча болду экен? Жана парктарда, жана көчөлөрдө салмак өлчөөчү жерлер бар го. Ошол жерден барып текшерип келебиз. Кана? 1, 2, 3. Мынакей, Ачкарик. Анда мен туруп көрөйүн, О, 26 килограмм турбайсың. Келе, мен кезегим келди. Мынакей, 70. Тармабаке, ушуну өз колубуз менен жасасак болобу? Албетте жасасак болот да. Мисалы, кийим илгичтен жасасак болот. Сон, анда кеттик лабораторияга. Кеттик. Тармабаке, ушу кийим илгич менен элечи тараза жасасак болобу? Албетте, ал деген оп-оңой да. Аны сен азыр өз көзүң менен көрөсүң. Жок, могу колдоруң менен да жардамдашасың. Макулбу? Анын үчүн бизге эмне керек? Анын үчүн бизге мондай илгич керек болот. Андан тышкары ушундай тактай болуп калабы? Тактай керек болот. Андан соң бизге мондай желим стакандар керек болот. Жана ошондой эле 10 граммдык нерсе керек болот. Мен ачкычты үйдөн ченеп келдим. 10 грамм экен. Эми дагы бизге эмне керек? Дагы бизге калем сап керек болот. Андан тышкары жип, кайчы, 2 капталдуу скотч. Андан тышкары бизге мондай паяльник керек болот. Бул паяльникти чоңдордун көзөмөлүндө колдонгула, же болбосо такыр эле колдонбой койгула, анткени бул ысык. Тармабаке, баары даяр баштай берелиби? Ооба, алгач биз паяльникти күйгүзүп, темирдин үстүнө коюп коебуз, анткени башка нерсенин үстүндө күйүп кетет. Алгач биз кийим илгичке так ортосуна калем сапты жайгаштырып алабыз. Анын үчүн бизге эмне керек? Анын үчүн бизге скотч жана кайчы керек болот. Туура. Кайчы менен скотчту кесип, бул жерди чапташ керек биринчи. Жасай аласыңбы? Же мен жардам керек болобу? Жардам керек болот го дейм, Ортосунан кесип коелу, Келсең карма, мен кесип берейин. Мен өзүм кесем. Макул. Биздин талант Ачкарик. Кана? Мен болсо кол чабып, колдоп турайын. Биздин Ачкарик бул иштерге аябай мастер. Жардамыбыз керек болот. Керек болуп калдыбы? Кана? Замасың. Биздин паяльник жыттан баштады. Ысып кетиптир. Окшоштубу? Кана? Көрсөтүп кой биздин досторубузга. Мынакей биздин конструкция. Кийим илгичти. Дап-даяр. Кийим илгичтин ортосуна калем сапты жайгаштырдык. Андан соң биз желим стакандарды, мынакей желим стакандарыбыз, мынакей паяльник, эки жактарын кулакчаларын тешип коебуз. Жана ошондой эле экинчи абайла деги. Бул деген кооптуу иш.
Окей. Экинчи тарабы. Окшоштубу? Желим стакандарыбыз даяр. Эми биз кийим илгичтердин эки жагын тешебиз. Тешилетиби? Албетте. Мынакей илгичибиз да даяр болуп калды. Эки тарапты тең тештик. Мындан соң стакандарга жиптерди өткөзүп алабыз. Жибиң даяр экен. Менин жибим качып кетиптир. Дал меникинде узундукта жип даяр да. Эки жагын байлай бер. Мынакей. Алабыз дагы кадимкидей өткөзүп чыгабыз. Мынакей бир жолу байладык. Жана бул капталына дагы байлап алабыз. Мындай. Эми стакандарыбызды жайгаштыра берели. Мынакей биздин тараза даяр болуп калды. Эми биздин тактайга илип алабыз. Жана бизге бул моментте маркер керек болот. Маркер менен эмне кылабыз? Маркер менен таразабыздын ортосун чийип алабыз. Мынакей. Көрүнүп атабы достор? Бул 0. 0 көрсөткүчү. 0 көрсөткүчтү чийип алган соң биз ачкычыбызды колдонобуз. Бул ачкыч 10 грамм. Мынакей достор, 10 граммды салганда биздин кийим илгичибиз сол тарапка жылды. Демек, ушул жерибиз 10 грамм болот. Кийим илгичти алып туралы. Мынакей бул жер 0 көрсөткүчү. Бул жер болсо 10 грамм. Мынакей достор, биздин таразабыз 10 граммдык тараза болду. Тарым аке, келиңиз конфеттин канча данасы 10 граммга жетет экенин текшерип көрөбүз. Кел, кана. Ала бер. Жана четинен сала бер дегендей. 1 2 3 4. О, демек 4 момпосу 10 грамм болот экен. Кол чабалар. Тарым аке, бул конфеттердичи өлчөбүш керек. Анан эмне кылыш керек? Эмне деген? Муну тик турупчу. Жасаш керек. Эй, мен деле жейм. Сенин эле оозуң бар бекен. Саламатсызбы? Кандай деп ойлойсуз? Тараза эмне үчүн керек? Жооп бербейт окшойт, 1 килограмм барбы же 1000 граммбы? Рахмат. Билбейт окшойт, Биз бүгүн тараза жөнүндө суроо жооп жүргүзөбүз. Кеттик. Что такое весы? Для чего они нужны? Чтобы измерять вес. Правильно. Тараза.
Бой текшерүү үчүн. Жол берүү үчүн. Весы нужны для того, чтобы измерять свой вес. Весы, чтобы весиңди кандай болушугондо канча килограммга семирдиң, канча килограммга арыктадың ушун. Туура. Чтобы измерять, взвешивать вес. Вес тарткан. Вес тарткан керек болот. Сиз өзүңүздүн салмагыңызды билесизби? Ооба. Канча? 34 34. Килограммбы же граммбы? килограмм. Чтобы узнать, какой вес у человека. Тараза тартыш үчүн керек. Эмнени тартыш? Вес, кандай десем, салмактарды. Тараза. Тараза бул вес. Сиз өзүңүздүн салмагыңызды билесизби? Билем. Канча экен? 36 36 грамм. граммбы? 45. 45 грамм. 36 килограмм. 36 килограмм уже. Чтобы взвешивать Что взвешивать? что-нибудь, я не знаю, все. Вы знаете, сколько весите? Да, Но не скажете. не скажу. Салмакты өлчөйт. Салмак өлчөш нерсе? 1 килограмм орбу же 1000 граммбы? Билбейм. 1 тонна орбу же 1000 килограммбы? Билбейм, байкем шашып атам эле. Чоң рахмат, сау болуңуз. Эй, бул эмне деген фокусуңар? Кана тиги профессор? Тарбал байке, профессор илимий изилдөөгө Америкага кеткен болчу. Билесиз го, айта бериңизчи. Макул, кеттик. Достор, бүгүнкү темабыз тараза экен. Билем, бир аз кызыксыздай болушу мүмкүн. Бирок Байке, өзүңүздүн стилиңиз менен айта бериңизчи. Профессорго такыр окшошпойт экенсиз. окшошпой атабы? Макул. Достор, бүгүнкү темабыз тараза экен. Билем, сиздерге бир аз кызыксыздай болушу мүмкүн, бирок тараза биздин жашообузда эң кеңири колдонулуп келген курал экен. Анткени апаларыбыз, аталарыбыз дүкөнгө бараарда бизге жана таттууларды алып келет го толтура. Шоколад, банан, конфеттерди. Ошолорду дал ошол тараза менен өлчөп сатып алып келишет. А эгерде ал жок болуп калса, анда дүкөндөрдө, базарларда хаос болмок. Хаос. Тараза апаларыбыз колдонуп келген эң керектүү каражат деп айтсам жаңылышпайм. Анткени апаларыбыз ар кандай тамактарды жасайт го. Оромо, манты, токочторду жасаганда, мисалы унду ченегенде, дрожжду ченегенде ошол тараза керектелет. Достор, таразанын тарыхы байыркы заманда эле башталган экен. Бирок тараза жок кезде адамдар кадимкидей эле алакан менен эле өлчөп ченеп коюшчу экен. Таразанын көп түрү бар, аябай көп түрү бар. Мисалы биз билгендерден азык-түлүк өлчөөчү жана адамдын салмагын өлчөөчү таразалар. А биз билбегендерден болсо лабораториялык, портативдик жана ошондой эле почталык деген таразанын түрү бар экен. Билип алгыла. 1 килограмм орбу же 1000 грамм орбу? 1000. 1000, 1 килограмм орбу же 1000 грамм орбу? 1000. 1000, Азаматсың, келбешти. Что тяжелее, 1 килограмм или 1000 грамм? 1000 грамм. Правильно, молодец. 1 килограмм. 2 килограмм. Одинаково. Правильно. 1 килограмм орбу же 1000 граммбы? 1 килограмм. Ор, 1000 орраак. граммдар. Ооба. Экөө тең болсо керек. Тең, 1000. Уверен? 1000 грамм. 1000 грамм орраак бул 1 килограмм. 1000 грамм. Экөө бирдей эле 1000 грамм, 1 грамм. Бирдей эле. 1000. 1000 грамм, анткени көбүрөөк, Сиздин оюңузчачы? 1000. 1 килограмм орбу же 1000 граммбы? 1000 грамм. Это ровно? Молодец. 1 килограмм. 1 килограмм 1000 грамм. 1 килограмм? Вы знаете, сколько весите? Ну, где-то 46-47. Что тяжелее, 1 килограмм или 1000 граммов? Одно и то же. 1 килограмм орбу же 1000 грамм орбу? 1 килограмм. Дейсиң. А эгер 1 килограмм болсо жана жанында 1001 грамм болсо, кайсынысы оор болот? 1000 грамм. 1001 грамм, оорураак болот. 1 килограммдан. Туп-туура. Азаматсың. Рахмат. Кандай? Жакшы. Менчи?
Миң 2 килограмм. Туп тура азаматсың. Келбешти. Что тяжелее, 1 килограмм или 1000 граммов? Это же одно и то же. Одно и то же. А если 1001 грамм? Чё? 1 килограмм орба же 1000 грамм орба? Эко тең. Тептең. Чоң рахмат, азаматсыз. Аябай акылдуу экенсиз. Атыңыз ким болот? Айгыз. Айгыз. Чоң рахмат. Happy New Year, Happy New Тармак Year. байке, жаңы жыл болбосо деле, могу шарик бизге эмне кереги бар? Бул деген ачкарик бизге экспериментке керек болот. Кандай экспериментке? Мен дайын. Аябай кызыктуу эксперимент ал дегенчи. Аны деген сен азыр алдыгы топчудай болгон эки көздөрүң менен өзүң көрөсүң. Аны үчүн бизге достор мондай маркер керек болот. Жана ошондой эле сызгыч. Жана 2 желим стакан керек болот. Тармак байке, неге бул желим стаканда суусу азыраак? Мунукубу? Анткени ушундай да. Аны азыр өзүң байкайсың. Неге? Баштай берелиби? Эми эмне кылабыз? Алгач биз маркерди үстөлдүн так ортосуна жайгаштырып алабыз. Андан соң биздин сызгычыбызды эки жакка обогондой кылып туруп жайгаштырабыз. Окей. Жайгаштыбы? Андан соң бир стаканды коебуз. Жана экинчисин коебуз. Сиздер байкагандай эле бул стакан оорураак. Жана ачкарик, кандай ойлойсуң? Мен бул балатыга илинген оюнчукту бул стакандын ичине салсам, эмне болуп кетет? Аха, азыр көрөсүң баарын. Ай! Шарик кичинекей болсо өлчөм чоң турбайбы? Ооба да. Көрдүңбү? Бул деген физика деп коет. Тармак байке, жа конфеттер каякта жегим келди атайбай. Жеп салдыкпы? Алардын баарын сен деп туруп жеп салбадыңбы баарын? Анчын биз дүкөнгө барып, тарттырып келиш керекпиз. Сиз деле жедиңиз. Бир аз жедим да. Тармак байке, анда мен дүкөнгө кеттимби? Токто, мен да барам. Сени алдап коюшу мүмкүн. Баса достор, дүкөнгө барганда так болгула жана сак болгула, анткени кээ бир таразалар силерди алдап коюшу мүмкүн.